Саламатсыңарбы балдар. Өткөнгү сабакта биз силер менен Алыкул Осмоновдун Ата журт деген чыгармасы менен таанышканбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алыкул Осмоновдун Кыргыз тоолору деген ыры. Өзүңөр карап көрсөңөр, бул эки тема аябай бири-бирине окшош. Экөөндө тең кыргыз элибиздин, кыргыз журтубуздун сыймыктанган эң кооз болгон сүйүктүү жерлери жөнүндө жазылат. Сабагыбыздын максаты Алыкулдун Кыргыз тоолору ырынын тексти менен таанышабыз. Көркөм окууга үйрөнөбүз. Мекенибиздин чыныгы патриоту болууга, жаратылышыбызды сүйүүгө жана коргоого тарбияланабыз. Биздин Кыргызстаныбыз тоолордун өлкөсү. Ал бардык жагынан тоолор менен курчалып турат. Бул жерде картага көңүл бурсаңар, картадан өзү аябай жакшынакай болуп көрүнүп турат. Кыргызстандын кайсы бөлүгүнө барба, түштүк бөлүгүнө, түндүк бөлүгүнө, батышына, чыгышына бардык жагында тең тоолорду көрүүгө болот. Биздин кыргыз элибизде аябагандай кооз жерлери, кооз жаратылышы көп, бай. Керек болсо чет элдиктер дагы, туристтер дагы аябай биздин жаратылышыбызга суктанышып, аны дүйнөдөгү ошо экинчи Швейцария деп атап келишет. Мына көрө болсоңор, Нарын жайлоосуна тоолор, Аларча тоосу, Ташрабат тарыхый музей комплекси тоонун этегинде жайгашкан, көрүп турасыңар. Бул Соңкөл көлүбүз дагы тоонун этегинде жайгашкан. Ошондой эле мына Жетөгүз тоолордуга көрүп турасыңар, тоолордун тизилгени жети төөнүн чөккөнүнө окшошуп турат. Ошондой эле Сулайман тоо. Мындан башка дагы кайсыл гана жерге барбагын, көптөгөн тоолорубуз аябай көп. Керек болсо көлдөрдү жөнүндө да сөз кылсак, көлдөр дагы тоонун арасында жайгашкан. Мисалы Сары Челек жана башка сыяктууларды айтсак болот. Ушундай кооз тоолорду Алыкул Осмонов дагы өзүнүн чыгармасында бергиси келген. Ошону менен өзүнүн ырсаптары аркылуу Кыргызстаныбыздын кооздугун, сулуулугун, анын кооздугунун айтып бүткүс экендигине, ушундай кооздукту сактап калуу керектигине айтып өткөн. Балдар, силердин китебиңерде Алыкул Осмоновдун Кыргыз тоолору деген ыры берилген. Бул ырды өзүңөр окуйсуңар, 5 куплети берилген. Ал эми силердин китебиңерде жок саптарыны мен силерге азыр көрсөтөм. Кыргыз тоосу, Советстан тоолору, мындай кыйын кымбат тоолор болорбу? Бүркүт салат бороонуна аралаш, улуу өлкөгө уурданган жоолорду дейт. Ошондой эле дагы бир куплетине көңүл бурсаңар. Кыргыз тоосу, элдин сүйгөн тоолору, мындай сонун асыл тоолор болобу? Асман тиреп жеңе билет ар качан, өлкөбүзгө кас санаган жоолорду дейт. Эмесе балдар, китебиңерден өзүңөр дагы ырды аягына чейин окугула. Сөздүк менен, астындагы сөздүк менен иштейбиз. Сөздүгүбүзгө көңүл бурсаңар, сөздүктө түшүнүксүз сөздөр болсо дептериңерге жазып аласыңар. Мага WhatsApp аркылуу жиберсеңер болот. Үйгө тапшырма. Алыкул Осмоновдун Кыргыз тоолору ырыны окуп чыгуу. Ырдын каалаган жеринен жаттоо, көркөм окууга аракеттенүү. Ошондой эле окуу китебиңерде 186 бетти ачсаңар, 7 жана 11 таблицалар. Мына ушул эки таблицаны толтуруп WhatsApp аркылуу жибересиңер. Кийинки сабагыбызга чейин саламатта калгыла.